Итак, достор, баарыңыздарга ассалому алейкум. Бүгүнкү торговлябызда бүгүн бизде еще обучение болот, достор. Касательно крипто кошельков, да, и кандай колдонуш керек, ошолордун баардыгын бүгүн сиздерге түшүндүрөм, достор, да. Эми биз не только Мбанктан анан Мбанкка вывод кылсак болот, но и криптовалютадан салып кайра вывод кылсак болот, да. Лучший способ, да, для вас советую, потому что крипто кошелек как-никак ал крипто кошелек, да, и кээ бирөө обычный новичоктор буну билбей туруп эле просто Мбанктан которуп коет, анан вывод кылганда кээ бирлер проблема болуп чыгара албай калышат да. Вот ошондуктан, достор, азыр мен силерге бир сайтты көрсөтөм. Так, азыр Bybit деп жазабыз. И в общем ссылкасы бул платформаныкы, биржаныкы описанияда болот, достор. Ошо описаниядан регистрация өтсөңүздөр болот. Так, смотрите, мен азыр уже аккаунтка кирдим, да, получается. Регистрация бул жерде простейший. Азыр мен силерге өзүмдүн аккаунтума кирейин и түшүндүрөйүн, да. Так, платформага киргенде бул жакта мынакей Bybit'ти бул жакта русскийге которуп алабыз, туугандар. Так, азыр русскийге которуп алабыз. И бул жерде войти кылабыз да, же болбосо өзүңүздөр регистрация өтсөңүздөр болот да. Обычно эле Gmail почта, пароль придумывать этесиңер и ошол почта паролуңарды билишиңер керек болот жатка. И также верификация өтөсүңөр обязательно сразу киргенде эле. Эми регистрация кылганды, анан кийин верификация кылганды мен көрсөтпөйм. Интернетте толтура видеороликтер бар, кантип колдонуш керек. Мен силерге азыр кантип пополнить этип, кантип вывод кылганды көрсөтөм, да. Азыр өзүм аккаунтума киремин. Так, мынакей, достор, мен азыр аккаунтума кирдим. Бул жерде внести депозит деген басканда эле бул жакта сиздерге рекомендация берет. Мынакей внести криптовалюту, бул керек эмес. Бизде мынакей P2P, анан кийин купить за КГС, да, сом менен пополнение кылсак болот. Криптовалюта сатып алабыз. Биз P2P'ни колдонобуз, туугандар. P2P торговляга киребиз. Так, дальше тщательно бардык маалыматтарды окуңуздар. Так, дальше биз бул жакта мынакей купить кылабыз же продать кылабыз. Биз данный момент купить кылабыз. Биз криптовалюта сатып алабыз сомго. Бул жерден мен сумманы жазамын. Мисалы 3000 сом. 3000 сом. Далее бул жакта так, сбросми, бул керек эмес. Так, могул жерде обменкалар чыгат да. Пользовательдер мынакей. Кайрылуу деген чыкты. Айтургул деген тоже ник чыкты. То есть ушулар обменка менен заниматься этет да. То есть силер буга акча которосуңар, алар сиздерге криптовалюта салып берет. Дальше мынакей, мисалы ушул эле пользовательде резервинде 4000 сому бар экен азыр. И бул курс 88-20дан сатат экен долларда. Вот, и бул жактан биз байкасак болот. Мынакей Оптимасы бар экен, Мбанкы бар экен. Кээ бир обменникалардыкы, кээ бир пользовательдерде бул жакта мынакей Оптима, Демир банк дагы бар экен, и О деньги дагы бар экен, да. То есть ушундай өзүңөр тандап алсаңар болот да. Если Мбанкыңар болсо, мына биринчи боло берет экен да. Если Мбанк жок, Оптима, Демир же болбосо О деньги бар болсо, О банк, анда могуну тандашыңар керек да, ушул обменканы. Мен мисалы мынакей экинчини тандайм. Мен Оптима менен перевод кылам мынакей. Купитти басамын. Я плачу 3000 сом деймин. Я получу 34 доллар, да. USDT, криптовалюта USDT болот. 34 доллар алат экенмин. Далее бул жакта мен тандаймын Оптима же Мбанк. Мен Оптиманы тандаймын. Далее купить кыламын. Так, теперь подтвердитти басамын. Дальше мынакей завершите оплату в течение 14-42 секундта. Ушул убакыттын ичинде силер которуп калышыңар керек да. 3000 сом ровно. Далее силердики обязательный момент, достор. Бул жакта мынакей менин аты жөнүм. Силердин Мбанкыңар ушул Bybit'тин приложениясы, точнее ушул жактагы сайттын верификация болгон аты жөнүңөр бир болуш керек.
То есть башка третье лицо менин которбойсуңар. Только силер болушуңар керек. Өзүңөрдүн атыңарда банк болуш керек, и биржада да верификация болгон тоже бир атта болуш керек да. То есть Pocket Option'дагыдай эле да. Pocket Option'да деле бир адамга чыгарыш керек да. Бир адамдан салдыңарбы, бир адамга чыгарат акчаны. Вот, ошон үчүн бул жактан биз мынакей фамилия, имя чыкты. Хайрула Абрасул уулу и мынакей номер счета, картанын номерине которосуңар приложениядан. Мынакей название банка Optima деп турат. Могул айдини, точнее, копировать эдесиңер могул банковский картанын номерин да, и Optima'га кирип эле перевод по виза кыласыңар и ушул номерди жазып которосуңар да. Обязательно мынакей которуп атканда бул жерде личный чат дагы болот. Бул жакта мынакей сразу чатка кирип сүйлөшсөңүздөр болот. Мынакей жазып атат: Ассаламу алейкум. Не принимаю с Мбанка и от третьих лиц. Отвечаю сразу. Принимаю на карту доверенного лица деп турат. Көрдүңүздөрбү? Башка бирөөнүн Мбанкы менен салбайсыңар. Өзүңөрдүн атыңарда болуш керек. Далее бул жакта мынакей QR кодун жөнөттү. Ассаламу алейкум деп да, биякта сүйлөшсөңүздөр болот да. Биринчи акча которосуздар, анан кийин силерге бул жака которгондон кийин платеж выполненди басасыңар да. Вот. Далее бул жакта силер жазсаңар болот. Мен акчаны которуп койдум. Мага акчаны жөнөтө бергиле деп жазып койсоңор, силердин счетуңарга USDT түшөт да. Давайте мен азыр ушуга салайын. Мбанкка киргенде мынакей бул жерде переводы деген турат. Переводы деп турат, басабыз. Анан эң биринчиде клиенту Optima 24-ни басамын. Далее бул жакта карта счет дегенди басамын и бул жакта картанын немесин жазам да. Вот. Номер счетан жазам. Мынакей Хайрула А деп чыкты. Биржада тоже Хайрула А деп турат. Все, сумманы жөнөтөмүн. 3000 сом. Перевести. Анан комментарий обязательно, достор. Комментарий жазбайбыз, эчтеке жазбайсыңар. Без комментарий которушуңар керек. Подтвердить басабыз. Все. Оплата кетти. Чекти сохранить этип алабыз. Скачать этип. Эми биржага киребиз. Платеж выполненди басамын. Далее фактическая сумма перевода 3000 болду. Далее могул галочкаларды басамын. Подтвердить платежду басамын. Так, успешно отправлен болду. Все. И сообщение кетти. Бул обменникага, мынакей пользовательге кетти. И азыр бул проверка кылып атат. Подождите деп турат бул жакта көрүп атканда деле. И азыр бизге счетубузга USDT мынакей 34 USDT счетубузга толтуруп берет. Далее, достор, бул жакта биз P2P'ге киргенде продажа деген турат. Продажага киребиз. Мисалы любойго киребиз, продать мынакей. И бул жерде биз өзүбүздүн картабызды жазышыбыз керекпиз да. Өзүбүздүн карталарыбызды сактап койсок болот да. Чтобы кийин бул жакта өзүңүздөрдүн Мбанкыңыздарга автоматик түрдө акча которуш үчүн да. То есть сиздерге вывод кылып атканда, кайра эле наоборот вывод кылып атканда Мбанкка силердин өзүңөрдүн данныйларыңызды жазып коюшуңар керек болот да. Картаңардын счетун да, номерин и название банканы да. Мисалы азыр көрсөтөмүн. Мисалы мынакей продать басамын. Далее мен мисалы уже криптовалютаны сатып атам. $30 түшкөн криптовалютамды кайра котором, мисалы Мбанкка же Optima'га. $30 дейм, $30 $2670 болот экен, точнее сом болот экен. Далее бул жакта мисалы мынакей Мбанкты тандаймын. Мбанкты тандагандан кийин бул жакта мынакей добавить счетту добавлять эдесиңер, Мбанкыңардын информациясын. Бул жака номер счетаны өзүңөрдүн Мбанкыңардын реквизитин калтырасыңар, номерин калтырасыңар же болбосо банковский картанын номерин калтырасыңар. Далее бул жакта фамилия өзгөрбөйт, ушул фамилияда болуш керек силердин Мбанкыңар. Верифицированный да. Далее подтвердить басасыңар, болду. Картаңар кошулуп калат. Кийин ушул криптовалютаны кайра чыгарып атканда Мбанкка же Optima'га ошол картаны выбирать эдесиңер. Ошого вывод кылып аласыңар, достор. Итак, давайте ордерге карап көрөбүз. Ордер мынакей исполнен болду. Поздравляем, вы получили 34.0136 доллар болду. Отлично. Эми болсо выйти кыламын.
бул жака спасибо деп жазып коемун обменникке, же болбосо немеден коюп коебуз, отзывтан да хорошо деп подтвердить кылып коем. Все. Эми болсо бул жактан мен кайра морике аватаркамды басамын. Аватаркамды басканда дальше мен бул жакта информация об активах деп турат, же болбосо аватаркада активыны басам, анан кийин обзор активов дегенди басам. Бул жакта мен бардык суммамдагы, картамдагы, точнее бул жакта мен биржадагы активтеримди көрө аламын да. Мисалы мынакей единый торговыйда 25 795 доллар бар экен да. А финансовый финансированияда силердин акчаңар ушул финансированияга түшөт. Ушул жака киремин. Бул жакта USDT чыгат мынакей. USDT 402 доллар. Менде 380 канча бир доллар бар болчун да, азыр 30 доллар толтурганда 402 болуп калды. Далее мен бул жакта вывод кылсам болот да. Мынакей вывести деген бар. Вывестини басамын. Далее вывод в блокчейн. Бул жакта мен ушул эле USDT'мди вывод кылган монетамды тандаймын. Далее бул жакта мен адрести жазамын, достор. Жана сетти выбирать этем. TRC-20. Эми Pocket Option'га киремин. Пополнить счет. Мынакей сразу пополнить счет дегенде эле Tether USDT TRC-20 деп чыкты. 30 доллар. Продолжить и оплатить басамын. Далее бул жакта дагы бир жолу продолжить басамын. Эми болсо информацияны окусак болот, чтобы ваш платеж Tether USDT TRC-20 был обработан автоматически. Используйте для передачи данных только сеть Tron. То есть мынакей адрести жазабыз, копировать этип. Бул жака вставить кыламын. Ручной жазбайбыз, копировать этип вставить кылышыбыз керекпиз. Далее мынакей сеть TRC-20 болуп турат, көрдүңүздөрбү? Бул жакта толтура сеттер бар. Toncoin'дики бар, Ethereum'дики бар, Binance'дики бар, Aptos'дики бар, дагы Polygon, Solana и башка түрдөгү сеттер бар да. Биз мынакей Tron'ду тандайбыз. Tron TRC-20. Все. И бул жакта мен 30 доллар вывод кылышым керекмин да. Ровно 30 доллар бизге түшүш керек. Если комиссия бул жакта 30-дан 29 доллар болуп калса, анда 31 доллар кылып коюшуңар керек болот да, чтобы комиссия албаш үчүн да. Кээ бир аккаунттарда 30 долларды басканда бул жакта 29 доллар деп жазылып калышы мүмкүн да. Мынакей настроить деген бар бул жерде, получение суммы. Бул жерде комиссияны вычитать этип койсо болот да. Списать комиссию из суммы вывода. Буну басканда биз 30 доллар дегенде көрдүңүздөрбү 29 доллар жөнөтүлүп түшүп калат биздин отправкабызга, биздин адресибизге, Pocket Option'га. Если бул настройкага кирип туруп, получение суммы будет равна указанной сумме болуп калса, анда ровно 30 доллар жазсаңыздар, ровно 30 доллар биздин счетубузга түшүш керек да, түшөт да. Вот. Уже комиссия биздин өзүбүздүн балансыбыздан алынып калат. Вот, ошону дагы обязательно настройка коюп алыңыздар. Все, эми дальше подтвердить басасыздар и вывод кетет. Счетуңуздарга 30 доллар пополнение болот өзү. Надеюсь, силерге түшүнүктүү болду, достор. Если түшүнбөсөңүздөр, дагы бир жолу кайталап айтып кетейин. Давайте азыр P2P'ге главный страницага киребиз. Бул платформанын Bybit'тин ссылкасы видеонун описаниясында болот. Ошол жактан регистрация өтсөңөр болот, ссылкадан өтүп. Далее бул жакта внести криптовалюту, P2P торговляны киребиз. Ушул менен эле биз колдонобуз. Кийин чыгарып атканда дагы P2P'ни басып, ушул платформанын ичинен вывод кылып пополнение кылабыз. Далее бул жакта биз сумманы жазабыз. Бул жакта канча пополнение кылабыз, сом купить кылып атабыз да. Если криптовалютаны чыгарсак, бул биржадан продать кылышыбыз керекпиз, басышыбыз керекпиз. Ошондо бул жакта продавецтер чыгат. Купить болгондо бул жакта азыр бизге биз сом алгандар, криптовалюта бизге саткандар чыгат да, купить болгондо. Все, далее бул жакта өзүңүздөрдүн обменкаңыздарды тандайсыздар, выгодный курстарды тандасаңыздар болот. Бул жакта кээ бир обменкалардын курстары ар кандай болот, көрдүңүздөрбү?
мынакей бул жакта еще способ оплаталарды карагандай Optima бар экен, буда L-Card бар экен, анан Demir Bank бар экен буда. Далее М-банк бар экен экинчисинде. Үчүнчүсүндө только Optima, анан Бакай банк бар экен. Кайсыл бар болсо, кайсыда курс выгодный болсо, кайсыда резерв позволяет этсе, ошону выбирать этесиңер да. Бул жакта сумманы жазып алабыз. Мисалы $5000, 5000 сом салабыз деп. Все, ошондо гана буякта сиздерге подходящий обменкалар чыгат. Все, ошондо киребиз, купить. Далее бул жакта мен 5000 сом төлөймүн. КГС деп турат бул жакта. 5000 сом салганда бизге $56.65 түшөт экен. Далее бул жакта кайсыл способко саласыңар. Оптимага салсаңар болот. Оптимадан только да. Если Оптиманы тандасаңар, Оптимадан салышыңар керек болот. Демир банк десеңер, Демир банктан салышыңар керек болот. Если о деньги болсо, о деньгиден только салышыңар керек болот да. Вот. И пользователь бир адам болуш керек. Байбит кайсыл адамга регистрация кылсаңар, кайсы адамга верификация өткөзсөңөр, ошол адамдыкы болуш керек да. Оптимаңар и М-банкыңарда ушу бир адамды болуш керек. Башка адамдыкынан которуп койсоңор, акчаңар күйүп кетиши мүмкүн и кайра возврат кылып салышы мүмкүн да. Вот. Далее купитти басасыңар и как обычно жана көрсөткөндөгүдөй эле достор, могул жактан номер счетаны аласыңар. Айтиргул Кушбаковна Арыкова деп чыгат. Омайни деп чыкты да. Номер счета алып которосуңар. Вот. И также вывод тууралуу тоже ошондой эле да. Продать кылабыз. Продать USDT. Бул жакта уже биз акча түшкөн, пополнение болгон криптовалютабызды чыгарабыз. М-банкка же болбосо башка Optima карталарга. Мынакей 50 USDT деп жаздым. Бул жакта 4450 сом бизге түшөт экен. Картаңарды же болбосо приложениеңарды тандайсыңар. Кайсыга вывод кыласыңар. Все. Эң главныйларды түшүндүрүп койдум. Купить бул акча салуу, кыргызский сомду. Продать бул USDT криптовалютаны сатып, сомго которуп аласыңар. Pocket Option'дан кандай вывод кылабыз? Бул жакта биз Tether TRC20 менен пополнение кылдыкпы, ошол эле способко вывод кылабыз. Мынакей вывод средств кыламын. Бул жака сумманы жазам, мисалы $1000 да. Далее бул жакта Tether TRK20 тандаймын. Бул жакта көрдүңүздөр VER20, ERC20, ERC20 дегендер бар. Мен USDT TRK20 тандаймын, потому что мен ушуга ушул менен пополнение кылгам, и ушуга кайра вывод кылышым керек. Так, мынакей бул жакта мен кайра финансымга, активыма киремин. Дальше мен аватарканы басамын. Бул жакта мен мои активыны көрсөм болот. Бул жакта информация об активахты басамын. Дальше бул жакта финансированиядагы счетумда акчамды вывод кыламын да, точнее пополнение кылам ушу финансированияга. Так, бул жакта мен мынакей USD TRC20 тандаймын. Бул жакта внести деген бар. Внестини басамын. Дальше бул жакта мынакей выбрать сеть. Мынакей Tron TRK20 көрдүңүздөр, ушуну тандаймын. Все, мага адрес берди. Ушу адрести копировать этемин. Дальше платформага кирип туруп эле ушул адрестимди жазамын. И ушуга мен вывод кыламын. Все, продолжить басамын. И запрос на вывод средств успешно отправлен болду. Менин счетума $1000 кетти, достор. Мынакей. Все, достор. Ушундай эле пополнение вывод эң простейший способ. Также достор, бул P2P менен сиздер любой өлкөдөн колдонсоңуздар болот. Мисалы да, биякта P2P'ге киргенде мисалы сом менен эмес, рубль менен салсаңар болот, доллар менен кылып салсаңар болот. Если башка өлкөдө болсоңор да, мисалы мынакей бул жакта внести деп турат, могунун жанында КГС деп турат, буну өзгөртөбүз. Мисалы казахский тенге кылсак, мынакей бул жакта көрдүңүздөрбү, Казакстандагы обменкалар чыгат да. Мынакей Халық банк, Каспий банк, основном Каспий да, Казакстанда. Центр кредит банк деген бар экен тоже. И также бул жакта мынакей рубльди да койуп алсак болот. Мынакей рубльди тандаганда бул жакта көрдүңүздөрбү, банковский трансфер,
бул жакта банктан которосуңар трансфер кылып, кэш депозит to банк деген бар экен, наличный деген бар экен способ, mobile top ut деген бар экен, то есть мобильный единица кылып которосуңар. Так, ну, в общем, ушундай способдор дагы бар экен да, Россияда дагы. Вот, кааласаңыздар дагы башка валюталардан салсаңар болот да. Все, достор, надеюсь, силерге түшүнүктүү. Пополнение, вывод тууралуу толук маалымат боло турган способ да, надежный криптовалюта менен дагы колдонгонду үйрөнүп алсаңар болот да, ушинтип. Андан кийин также бул спотовый торговля дагы бар бул жакта, но лучше не советую, достор, бул жакка кирүү, потому что бул жакта торговля аябай кыйын. Просто торговля кылып атып эле, үйрөнүп атып эле миллион сом жоготуп ийиши мүмкүнсүңөр да, достор. Кредитное плечо деген дагы бар бул жакта, кредит менен алып торговля кылышыңар керек болот. Не советую, достор, лучше крипто кошелек сыяктуу кылып эле колдонгула да, Байбитте. Ошондой, достор. Если видеоролик жакса, лайктан басыңыздар, достор. Сурооңуздар болсо, комментария жазыңыздар, же болбосо обучение алгысы келгендер, обучение по трейдингу, торговля кылып үйрөнгүсү келгендер жазып үйрөнсөңүздөр болот, достор. Биздин командабыз всегда жардам берет. Канал Нурсултан Трейдер KG. Ссылкалардын баардыгы видеонун описаниясында болот, достор. Все. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга ассаламу алейкум.